Алмаз Акунжанович, Ноокат районунда Кыргыз Ата айыл өкмөтүндө Ташбалта Жамалов балдар искусство мектеби бар да. Бүгүнкү күндө ушул мектебибиз кышка даяр эмес да. Мына Маданият министрине буга чейин да тапшырма бергенбиз. Ошону кайра дагы бир тапшырма берип катуураак эскертсек, болбосо өзү барып көрүп келсин. Бүгүн кышка даяр эмес, балдар үшүп атышат, эшик терезелери бүт эскилиги жеткен да, ушуну алмаштырыш керек. Сметасы 1,5 миллион экен. Бүт проектси сметасы даяр дейт. Ошону бир жакшылап көзөмөлдөп берсеңиздер. Дагы бир маселе мына Ноокат шаарында бүгүнкү күндө жолдорду кеңейтүү иштери жүрүп атат. Ички жолдорду жана жолго чыккан объектилерди бүт алып атышат да. Ушул Ноокат шаарынын мэрине да катуу тапшырма берсек, ошол бузулган курулуштан чыккан материалдарды бүт тазалап, иретке келтирсе да. Андан кийинки айтып кете турган маселе, Ноокат районунун Карагой айылында деңиз деңгээлинен 1900 метрден бийик жайгашкан участкалары высокогорьяга кирбей жатыптыр да. Ушул маселени дагы высокогорьяга киргизип берсек, элдер аябай суранып атышат. Себеби шарты аябай катаал да. Андан кийинки мына Ош Ноокат жолунда перевал бар. Ошол жака полосаны чыйып, Минтранс балансында аябай сонун кылышыптыр, бирок ошол перевалдын жолун бир аз карап, оңдоп, түздөп кетсе жакшы болот эле да. Аябай көп кырсык болуп атат Ош Ноокат жолунда, перевалда. Ушул маселени дагы сөз түргө Минтранска тапшырма берсек жакшы болот эле. Мына жана дагы мына элдерден кайрылуулар келип атат. Трехножка камералар боюнча. Мына Ош облусунда, Ош шаарынын ичинде мына камералар иштеп баштады. Бирок андан сырткары кошумча трехножкалар турат шаардын ичиндечи. Шаардын ичи итак эле пробка болуп атат. Ушул трехножкаларды алып эле салбайлыбы? Бүт жеке жактардын камералары экен да. Жеке машиналарда келип туруп эле жолго коюп салып атышат. Аябай көп жалыптар, арыздар келип түшүп атат да. Ушул маселени да бир карап койсоңуздар. Рахмат чоң.